Ага, эгерде сиз айтпадыңызбы, коммунизм азыр популярдуу депчи биздечи? Жол жыл сайын популяр, бизде популярдуу. А эмне себептен анда коммунисттик партиялар добуш ала алышпайт, коммунисттер добуш ала алышпайт? Себеби мындай болуп атат. Капитализмдин бир жаман жери бар, социализмге караганда. Шайлоо бул бизнес. Шайлоодо бизнес да. Мен барамбы, сен барасыңбы, айылга барганда биринчи байкасаң жаштар кимди карайт? Оозуңду карайбы, көзүңдү карайбы же колуңду карайбы? Колуңду карайт. Эмне менен келдиң? Мурунку 95-жылдагы шайлоодо чыркырап, катуу сүйлөп өткөн депутат Мадумаров, депутат Текебаев, депутат Садырбаев андайлар жок азыр. Аз. Бүгүнкү жаштарыбыз бул уже жаңы муунда. Булардын көз карашы баягы рыночный болуп калды. Ал эми коммунисттерге эмне керек? Коммунисттердин тарыхын алсаң, коммунисттик кыймыл өзгөчө каражат болгондо, мүмкүнчүлүк болгондо чөп кетет. Эмне үчүн мен айтып атам, бул популярдуу орун табат деп. Каяка барсаң, биринчи кезекте эмне дейт? Мына ууру ушуну раскулачить этип, мунун мүлкүн тартып алыш керек, өкмөткө тартыш керек деп. Азыркы бийлик, мен дайыма айтам, бийликтер, азыркы жетекчилер большевиктер да. 35 жылдын ичинде, 34 жылдын ичинде уурдаган бакчаларды, мектептерди, жерлерди кайтарып атат. Мзейзам менен кайтара албайт, бирок өз ыктыяры менен кайтарганга жол болуп атат да. Большевиктерге теңеш кичине туура эмес болуп калды дейм ага. Анткени конфискация колу менен мамлекет жок. Бир гана кадамды жокко чыгарып атпайбы? мен бир кадамды айтып атам. Бир кадамды жана мурда алынган байлыкты тартып алуу мамлекетке, ошол большевистский деп атам. А калган, конечно, большевикке тиешеси жок. Ошондон большевиктердин тарыхында да Сталин эмнеден баштаган? Партияга каражат издегенде ал поезддорду талкалап, байлар менен сүйлөшкөн болчу да. Бүгүн ошол заман кайталанып атат. Мурда 35 жылда, 34 жылда мамлекеттен кандай бир жол менен туура эмес приватташтыргандар кишилер менен сүйлөшүп туруп, алар өз ыктыяры менен кайтарып атат. Аларда тандоо бар да, кааласаң камакта, кааласаң мындай.